Өкмөттүн кышка даярдык көрүү иштериндеги биринчи эле тапшырмасы социалдык мекемелерди отун көмүр менен камсыздоо. Мунун негизинде Токтогул районунда көз айында эле билим берүү, оорукана өңдөө мекемелерге керектелүүчү көмүр менен камсыздалган. Жалпы район боюнча 900 тоннадан ашуун көмүр социалдык объектилерге керектелет. Көмүр дээрлик азыр өзүңүздөр деле бизден жанагы көмүр сатуучу пункттарды көрдүңүздөр. Бишкек Ош жолунун боюнда негизинен Токтогул шаарында жалпы азыр 9 точкада сатылып атат. Бизди антимонополия бааны белгилеп берген 6,5 миң сом чеги депчи. Бирок бизде ишкерлер менен сүйлөштүк, мекеме ишканалар өзлөрүнүн колундагы транспорттор менен жөнөтүп атабыз. Алып келип 5,5 сомдон өзлөрүн камсыздап атат. Ал эми алып сатарлар алып келип бир машина көмүр төксө мисалы, ошону сорттоп 3 сортко бөлүп, эң башкысын ошо 7,5 сомдон 8 сомдон, анан кийинкисин 7 сомдон, кийинкисин 6 миңден кылып сатып атышат. Райондогу жалпы дарыгерлик практикалык борбору 186 койкага ылайыкташкан. Оорукана көмүр жана электр энергиясы менен жылытылат. Ушул тапта 220 тонна көмүр кампага даярдалган. Жылытуу болсо октябрь айында эле бериле баштаган. Жылытуулар биз сентябрдан баштап көмүрдүн көбүн камдап койгонбуз. Жылытуу октябрдын орто чениндеги температуранын түшүп кеткенине байланыштуу балдар отделениесине, реанимация отделениесине жана төрөт бөлүмүнө аз-аздан бери турдук да. Пока температура бизде төрөт бөлүмүнө 24 градустан болуш керек. Балдар бөлмөсүндө 24 градус болуш, ошол температураны кармап, ошолукта берип турдук. Приказ биздин ички приказ 21 ноябрдан баштап от чагысында приказ чыгарылган. Ал эми кышка даярдык иштеринде калкты көмүр менен камсыздоо иштери башкорунда турат. Ал үчүн жергиликтүү бийлик көмүр саткан түйүндөрдү көбөйтүү жагын колго алган. Ал эми Токтогул шаарында болсо жергиликтүү казнанын эсебинен каражат ажыратылып, мүмкүнчүлүгү чектелген, жакыр чамасы жетпеген үй бүлөлөргө бекер таратылган. Ошол жерде жашайм, Болсунбек 33 квартирантмын. 4 балам бар, 4 тең окуйт. Мере жактан аз жардам болуп атат, оңгаптан. Ошол көмүр алып кетип атам. Кышкы даярдыктар ушул жергиликтүү бюджеттен 200 миң акча каражаты бөлүнүп берилип, калктын аярылуу катмарына ушул 30 тонна, анын ичинен багар көрөрү жоктор, аз камсыз болгон үй бүлөлөр, биринчи, экинчи топтун майыптары, ата-энеси жок, жарым жетим, толук жетим балдардын үй бүлөлөрүнө таркатылып берилди 30 тонна 200 миң акча каражатка. Анан азыркы келген көмүр бул бардык калкка берилип атат, 5700төн сатылып атат. Ушул бизден ошо жеке ишкерлер менен сүйлөшүлүп иш алып барып атабыз. Бул жылы Токтогул районунун калкына 33 тоннадан ашуун отун көмүр керектелет. Ушул тапта 9 жайда көмүр саткан жайлар иштеп жатат. Сатуу түйүндөрүндөгү бааны болсо антимонополия кызматкерлери көзөмөлгө алууда. Учурда райондо эң жогорку көмүрдүн баасы 8 сомдон, эң төмөнкү көмүр 5,5 сомдон сатылууда. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Токтогул району.